мен орысча айтканда к моему стыду мадамның Гапыр деген реформатор агай мугалим бар экенин Германияда жүрүп фильмди көрүп, анан ошондон кийин мындай ажиотаж болуп, ошондон улам билдим. Мен эле эмес, бүткүл Кыргызстан Гапыр Мадаминов деген мугалим бар экендигин, реформатор бар экендигин билди. Рахмат. Анан мен шайлоолордун биринде ушул сөз сүйлөп атып, мындай дедим эле мугалимдергечи. Адеп ахлакка тарбиялайбыз, мекенди сүйүүгө, ата энени сүйүүгө, намыска, милдетти билгенге тарбиялаш керек деп биз айтып жүрөбүз да. Эмне үчүн мугалимдердин арасынан чубактын деңгээлиндеги даватчы чыкпайт? Сөзү өтүмдүү, өзүнүн ишин билген, алдынан элди, негизгиси жаштарды эриште алган даватчы мугалим жок деп айтканым бар эле. Анан ошол фильмди көрүп, андан кийинки Кыргызстандагы ажиотаждан улам мына ошондой мугалим пайда болуптур дедим. Анан Германияга Гапыр агай келип атат экен деген угуп, жеке визит менен келип атат экен деген угуп, бирок мен сиздин визитке официалдуу статус бергенге аракет кылдым. Ошол мамлекеттен келген делегацияны тосуп алгандай кадыр барк менен, ошондой церемониал, ошондой протоколдук эрежелер менен мындай тосуп алып, анан Германиянын билим берүү системасы менен таанышып, анан ушундай мектептерге барып мындай жолукса деп бир жума мындай даярданып тосуп алдык. Мына бүгүн биз барып эки мектептин директорлоруна жолугуп, ишмердүүлүгү менен тааныштык. Мен үчүн да көп нерселери Германияда мындай ачылыш болду. Анан мен Германиядагыларга мактадым Гапыр агайды. Ушундай чоң улуу адам келди, бизде абдан кадыр барктуу, белгилүү, авторитеттүү, популярдуу адам. Германияда жаштар атайын чакырыпты деп. Анан мен жана даватчы деп айткандай, уже сиздин примериңиз үлгү. Ресурстар жок болсо дагы, алыскы, труднодоступный деген жерде дагы адам фанатик болсо, өз идеясына берилсе, ишти билсе, бир өзгөрүү жасаса болот экен деген ишенимди мындай элге берип отурасыңар. Жашы карысы дебей, ошол фильмди көрүп, мындай ошол проблеманы мындай жан териси менен сезишти. Анан ошол жаштарга бүгүн эми коуч деп эле бар эле мындай даватчы болуп кетишпедиби? Анан жаштарга ушу мотивация берди, дем берди, шык берди. Ошон үчүн Германияга чейин чакырып сүйлөп бериңиз, сизди угайлы деп атат. Европада алдыңкы өлкөдө жүрсө дагы баары бир башынан кыйынчылыктарды өткөрүп, жеңип, ийгиликке жетишкен адамдын тарыхы бул реалдуу тарых, бул шык бере турган, дем бере турган тарыхта. Анан дагы бир жолу кош келиптирсиз деп айтам. Анан мен мугалимге суроо бергенде бир кыскача мындай сөз менен ошол сиздин концепциянын негизги принциптери кандай, кайсыл принциптер ушул дем берип мындай элди артыңыздан мындай ээрчите алды, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Алгач рахмат. Ушу бизди ушу Германияга бул жактан жаштар уюшулуп чакырып, Айзат беле, Айзадалар баш болуп, бирок ошонун демини улап, анан кийин өзүңүз айтмакчы
Кыргызстандагы Германияда Кыргызстандын элчилиги посольство жогорку жакшы бир деңгээл менен аэропорттон балдарды ушу консулду жөнөтүп, жардамчыңызды жөнөтүп күтүп алып, бизге шарт түзүп, мына 2 күндөн бери чогуу өзүңүз дагы баягы алып барган мектептериңиздерде дагы Ломоносов мектеби, эл аралык мектеп, анан берки Нукура немес мектебиде дагы мындай жетекчиликтин күтүп алганы мамилесиден алдын ала айтылып, анан күткөндүгү даярып ушу жакшы бир мааңай менен мамиле кылганыдан көрүнүп турат да. Чай пайын даярдап алып, Чай пайын столуну даярдап, анан жакшы бир кызыгуу менен баягы Александр ошо сиздин мектеп жөнүндө жакшы пикирди биз уктук. Господин урматтуу посолдун ошо өзүңүздүн концепцияңыз жөнүндө айтсаңыз деп кызыкканы, улар көп маселени айтып турат, сездирип турат. Ошол үчүн мен алдын ала ушу Кыргызстандагы эми бир жупуну чек арадагы мугалимди идеясыны колдоп, ошо мугалимди ошондой даражада күтүп алгандыгыңыз өзү мүмкүн башка дагы көп жактарга мугалим бул ошондой бир урматка татыктуу кесиптин ээлери, мамлекеттин, келечектин түзүүчүлөрүн тарбиялоочулар дегендин мындай бир кыйыр түрүдөгү үлгүсүн көрсөттүңүз, Өмүрбек Черкешович. Ошого мен анын үстүнө бул дал келгендикти караң, мугалимдер күнү менен, майрамы менен мына биздин келгенибиз бардыгы айкалышып турган өзү дагы бир чекеси жакшы, бири Кудайдын колдогону. Анан мен эми мына ошол geçip koyarız. Mektepti gördüңөр, жомок. Mugallimleri bir neçe til bilet. Baldары bir neçe til bilet. Анан ошол жерде Александр деген эл аралык иштер деген бөлүм башчысы, координатор. Анан сиздин концепцияңыз кандай деп кытмыр суроо берип, сынак суроо берип, анан ошо айылдан келген киши мындай бизге үйрөтө турган эмнеси бар, бизден сурай турган эмнеси бар экен деп суроо бергенде мен чынын айтсам жаман болуп кеттим. Азыр эмнени айтат болду экен депчи. Эми алар деген эми Европанын борборунда. Андан жанагы концепциянын 3 багытын айтып бергенде мындай ал өзү кызыгып таң калды. Анткени касалды тиги диагнозун койду дегендей баарын ордоруна коюп, анан жетишпеген ресурс убагында анан кантип ийгиликке жетишти мындай жолун айтканда, буларда акча көп болсо биздин мугалимдер булардан 10 эсе көп. Эстейт, 5000 евро айлык алам. Андан башка да плюс аяк бияк льготалары бар деп мына мугалим айтып пакет соц эмелери бар деди, пакеттер. Анан ошондой шартта иштеп атчы. Та биздин мугалимдер иш жүзүндө мындай бекер иштеп атат. Анан кийин мына бул директор кызга дагы суроо бергенде эптеп мындай жооп берип айтты. Ата-энелер мектепти башкарууга кандай катышат? Ата-энелер билим берүү процессине катышабы үйдө? Анан, конечно, алар мугалим болбогондон кийин катышпайт. Бирок аларга ошонун жолун үйрөтүш керек. Мен сиздин сөзүңүздү мен айтып коюп атам, бирок ошол мектепке кинодон көрдүк да, мектепке мындай балдар бир бала келди, 2 бала келди, мектепте балдарды тартыш үчүн ата-энелерди мындай өзүңө сторонник кылышың керек. Билимди булар алып эме үчүн ата-энелерге ушул педагогикалык билимди берип, алар үйрөткөндөй болуш керек. Мектепте мугалим үйрөтөт, үйдө ата-эне көзөмөлдөп, үйрөтө албаса да көзөмөлдөп мындай чыгып берип турат. Дегенде ушул кичинекей бир район, кичинекей бир айылда мына ошондой жамаат деп коелук, бири-бирин колдогон өзүнчө бир жамаат, коллектив, ата-эне менен мектептин мугалимдери мындай түзө алган бир микроклимат өзүнчө түзүлдү да. Ошон үчүн жана силердин мектеп Кыргызстандагы эң алдыңкы
эң алдыңкы мындай мектепке мындай чыгып атат. Монда техникалык оснащениясы жок, мындай көбөйлүк албайт. Анан кийин бирок ошондо дагы мына ушундай чыкса болот экен. Анан эми көрдүк эми немистин ата-энелери деле мындай катышпайт экен Ал балдар. даражада эмес экен. Үйгө келген тапшырмаларды ушул мектепте эле түштөн кийин калып аткарышат экен. Эки маал тамагын көтөрүп келип ушу кечки мектепте жүрүшөт экен. Анан булар үчүн дагы ошол ата-энелердин мектептин башкарышына, анан окуу процессине катышы немистер үчүн дагы мындай күтүүсүз болду. Мен үчүн дагы күтүүсүз болду. Мен ошону айтканда эле болду дедим. Булар уже мындай тан берди деп. Бир эле принцибин айтканда мен айттым, тан берди, буларда андай жок деп. Александр өзү да айтып жиберди го. Это огромная проблема. Вообще это деп туруп ошо сиз айткандай мындай разы болуп же таң калып кылган мамилеси бул чындыгында жакшы. Анан жана бул байкасаңыз буларда баягы ата-энелердин катышы десек үй тапшырманы аткаруу дегендей да айтып атат да. Дагында болсо бир аз чектелүү көз карашты айтып атат да. Биздин жанагы бана энелер мектебинин программасы, ата-энелер үчүн жазылган окуу китеби бул бир кыйла более масштабный жакты инсанды калыптандырууда балдардын илим билимге болгон, мектепке болгон мамилесини түптөөдөгү ата-эненин катышуусу, мотивация катары дегенге кийин анан булар ошого таң калып, ошого эме кылып кызыгып калгандыгы бул албетте жакшы, Кудайга шүгүр. Эми мунун деле астыда жанагы эгерде жөн эле чоочун кишидей болуп туруп айтсак, бул даражада болбосо эле баягы сиздин алдын ала айтып, бир жума илгери кабарды берип, даярдап, ушундай адам, ушундай экспериментатор келип атат дегениңиз, ошол өбөлгө түзгөнүнө мен ыраазы болдум. Эми ошончо даражада кабыл алып, анан ар бир бөлмөсү, кабинетиге чейин, залыга чейин көрсөтүп, кызыгып, анан китебиңизден биз алсак болобу деп мынанын орус тилиндегисини сурап, анан мен бир сурады, эсиден чыгып калабы десем, залдарды көрсө дагы кайта айтып атат. Ошо баягы мен баягы 3 суроо дегенде бири окуучу студенттердин өз алдынча окуу жөндөмү, билимди өз алдынча алуу жөндөмү аларды кыйнайт экен, ошого арнап китеп жазып атайын сабак киргиздик дегениңизден кийин байкасаңыз ошол китепти артынан түшүп жүрүп, болсо буларга бар нерсе жетиштүү. Анан ошол китепти алганы бул өзү дагы жакшы бир эме болду, көңүл бөлгөндүк болуп калды дейм. Рахмат. Эми мен бир аз ушул жерде мынанын арасында мен сизге ушул эртеден бери чогуу жүрүп шаардын Берлиндин баягы атактуу дарбазасы, анан борбору Рейхстаг, анан Гумболдт университети, мына ушуларга чейин өзүңүз коштоп айтып жүргөн процесстин ичинде биз сиз менен педагогикадан тышкары Кыргызстандын жаштары, эл аралык мынау кызматташуудагылардын үлүшү, элдин мынау чоң цивилизацияга аралашуусу жөнүндө дагы бир топ пикир алмаштык. Анан ошо өзүңүз мындай эле менин суроолорума, кызыгуума жооп берип атып, мен өтө ыраазы болгон бир эки маселени айттыңыз. Ошонан мен эме болуп калдым. Ал бири мына ушул биздин кыргыз жаштарыны Европа цивилизациясы мындай өнүккөн мамлекеттерге жөн эле бир кара жумушчу эмес, адис катары келүүсү үчүн Кыргызстанда немис тилин үйрөтүү, жаналарды бир ушул жакта иштей турган техникалык мындай кесипкөйчүлүк
өнөргө бүргөтүп, анан бул жакка жумушчу орундарыны бул жактын бийлиги менен байланышып, бая анча этибарга албай, анча көңүл бөлбөгөн бул жактын жетекчилиги сиздин ошо ынанымдуу далилдер менен геосаясаттын кызматташтыктын тажрыйбасы менен айтканыңыздан кийин келе ошо кагазыңарга кол коеюн, келсин балдарыңар, окусун, иштесин дегенде мынауга мен ыраазы болдум. Анан эми анын мындай баягы жакынкы жана алыскы, ближний, дальний цел дегендей бир эсеси ошол жумуш менен камсыз болуп, бул жакта тиричилигин өткөрүп, күн өткөрсө, экинчиси мен муну алыскы стратегиядан алып караганда биздин жаштардын ушу Европа цивилизациясы, өндүрүшү, илим техникасыга аралашып, эртең барып Кыргызстанга ошолор салым кошо турган адистер болсун, инсандар болсун, граждандар болсун деген сиздин мындай дагы каалооңузду, аны анчалык мындай сыртка айтпаганыңыз менен ошолорду дагы байкап, мен ушуга ыраазы болдум. Ушул жөнүндөгү оюңузду дагы бир мындай баягы цифралар менен жылдан жылга баягы келген, иштеген, окугандардын саны өсүп баратат экен, ушул боюнча бир далилди угуп алсак жакшы болот эле. Апырага, мен жана айтканым, эмне мындай официалдуу делегация катары тосуп алдым деп. Биз мугалимдерди, биз деген мамлекет мугалимдерди бактап, даңктап колдошубуз керек. Бул жерде мугалимдерге баардык жерде, элчиликтерде да, акимдерде да, губернаторлордо, министрлерде да, президентке чейин ушундай мамиле болсо, бул чын эле мындай уважаемая профессия болот. Мына Каныбек Иманалиев министр болуп турганда мугалимдердин кадыр баркын көтөргөндө бир-эки демилге менен чыгып, мына аягына чыкпай калды. Бирок мен ойлойм, жаңы келген министр ошол демилгени колдоп улантыш керек. Керек болсо мугалимдерге тиги эл баатыры деген наамга чейин бериш керек. Алар эч убакта мындай көңүлдүн сыртында калбаш керек, ардактуу мындай жерлерде жүрүш керек деген ойду айткан. Биздин бүгүнкү элчиликтен протокол сактап тосуп алганы биринчи кезекте конкреттүү сизге дагы, бирок эң негизгиси профессияга болгон мындай урмат сыйгаттары караш керек да. Анан мен өзүм мугалим болгом. 40 баласы бар класстарды эртеден кечке окутуп, жумасына 40 саат сабак берип жүргөн убактым болгон. Чыдап бирөөнүн балдарын окутат элем да. Анан бирок өзүмдүн балдарыма 15 мүнөткө чейин жеткенде 15 мүнөттөн кийин жиним келе баштайт. Мен айтайын дегеним, жана үй бүлөнү ата-энелердин жардамы да абдан маанилүү. Алар ошол балдарды окутуш оор, алар зордой албайсың, башын ачып туруп салып кое албайсың. Ошон үчүн тиги мугалимдерге мындай түртө салат да. Анан ата-энелер чын эле алар адис эмес. Алар математикалык маселени чечпейт, алар мотивация бериш керек. Мотивация берет. Окуганга балдарды мындай шыктандырыш керек, мамилесин калыптандырыш керек. Анан ошондо профессионал мугалимге дагы мындай мугалимге дагы жеңил болот. Анан мен өзүмдү 30 жыл саясатта жүрөм, мен өзүмдү бирок мугалиммин деп эсептейм. Өзүмдү ошол мугалим катары элестетип, ошол логика менен ой жүгүртөм. Эгер кимдир бирөө саясаттагы ийгилигиңиздин формуласы кандай десе, мен өзүмдү мисалы мугалим катары алып жүрдүм да. Ошону түшүндүрүп берсем, айтып берсем, депутаттарга деле, башкасына деле деп да. Анан мугалим анан самое главное шыктандырат, дем берет. Ошол мектептен алган деми керек болсо өмүр бою жеткендей болуш керек да. Анан мына силер лейликте жүрүп дем берип атсаңар, мен да бул жерде өзүм элчи болуп жүрсөм дагы ошол айылдагы балдарга, кыргызстандыктагыларга өзүмдүн статусума, мүмкүнчүлүгүмөн пайдаланып мындай шыктандырсам, профессионалдык ориентация берсем,
деп аракет кылып, анан блогерде болуп кетип атпаймынбы? Болбосо эми жетиш кыйын да баарыначы. Анан ошолорго айтып атам, билим алгыла, жакшы окугула, тилдерди үйрөнгүлө. Анан бир кесип алгыла, профессия алгыла. Ошондо дүйнөнүн төрт бурчуна барсаңар дагы өзүңөрдү мындай багып, мындай туруп бутуңарга туруп кете аласыңар. Мына менин милдетим өкмөт тапшырмасы менен эле. Менин милдетим Германиянын эшигин силерге ачып бериш. Окуганга, кесип алганга, анан келип иштегенге эшикти ачып бериш. Чоң маселе. Чоң маселе. Эшикти ачып бериш өзү чоң Мына маселе. азыр федералдык деңгээлде 3 келишимге кол койдук, 4-сү даярдалып атат. Анан мындай эшик ачылат. Ушуну Германияга келсек деген жаштар көбөйдү. Тил үйрөнүп атышат. Өзлөрү акча төлөп тил үйрөнүп атышат. Жылына 5000 адам экзамен тапшырабыз деп тиги Гёте институтунун алдында жүрүшөт. Алар үлгүрбөй Алматы, Ташкентке барып экзамен тапшыргандары да бар. Мен Гёте университетинин жетекчилиги менен сүйлөшүп, Ошко чайлык. Оштон Бишкекке келип экзамен тапшырмак беле. Десем алар андан да барып биз онлайн эле компьютерден эле экзамен тапшыра турган кылабыз дегенге чейин барышты. Быйыл мына күзгө чейин бир сунушту беребиз деген. Мен дагы алар менен сиз кеткенден кийин дагы эмне болду деп көрөм. Мына мени шыктандырсаң балдар өзү жасайт. Анан ошону менен экөөбүз жасап аткан ишибиз мындай бир да. Бир. Ар ким ар жерде жүргөнү менен биз балдарды шыктандырып үйрөнгүлө, окугула. Анан тагдырыңар колуңарда. Деп мындай айтып атат. Ошон үчүн мен мындай мугалимдин ишин жасап атам. Ошон үчүн биз бири-бирибизди мындай жарым сөздөн түшүнүп атабыз. Түшүнүп атабыз, туура. Мен жанагы бир 3 учурга токтолуп койсом, Өмүрбек Черкешевич, мугалимден чыккан саясатчылар көпчүлүгү теги гуманизмин сактайт экен да, балдар деген, келечек деген. Мына ошо Ысқақ Разақ жөнүндө Ысқақ Разақтын «Инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү» деген китебим бул 2-чи басылышы чыкты. Ушул киши дагы мугалим болгон экен да. Мына сиз сыяктуу сиз же булардын жолун жолдоп, кийин чоң саясатка барып, биринчи даражадагы жетекчиликке жакын Ташкентте, Өзбекстанда жүргөндө дагы, анан Кыргызстанга келип 16 жыл Кыргызстанда жетекчилигиде дагы, бая сиз мен жогорку кеңеште депутат болуп жүрсөм да мугалимдигим менен ошого амал кылып жүрдүм дегендей, ушул Ысқақ Разақов дагы мугалимдик өзүнүн баштапкы маанисин жоготпой, ошол аркылуу Кыргызстанга чоң салымын кошкон экен да. Анан жана мен бир сиз али чоң саясатка келе электеги бир эпизодду айтып мугалимдериме, элге анча-мынча эме кылып жүрөмүн. СССР учурунда көп жакшы жактар болгон, бирок балдарды айыл чарба жумуштарына тартканда алгачкылардан болуп ошо 80-чи жылдардын акырында жок, балдар пахтага, айыл чарба жумушуна эмес, билим берүүгө барыш керек деп, мындайча айтканда бунтарь, кечирип коебуз бул сөзүмө, ошол стереотипти бузуп алгачкы анан чыкканыңызды биз анда сиз катардагы мугалим элеңиз угуп туруп, бизде сыймык пайда болгонда, ушундай бир өз көз карашы менен балдарды билимге гана алып чыгыш керек. Кийин анан көп узабай эле сиз баштагандан кийин анан кийинки учурда ошол айыл чарба жумушуна алып кетүү токтоду. Буга бир ыраазы болсом, анан мынабул азыр элчиликтин алдыда мынабул манасчы десек көбүнчө Саякбай, Каралаев, Сагынбаев аталарыбыз эскерилет эле, ошолордун элеси келет эле. Сиз болсо ошол манасчы жаш кыргыз жигитине ошол турган бала турпаты менен бүт кыргыздын улуттук кийими менен анан олтурган эмесиге чейин
мынауны жасатып, анан ушул Берлинде Европанын борборуда коюп, анан анын 3-4 тарабында мындай бир сырдуу легенда сыяктуу жазуу эмблема кыргызды ачып берген, чагылышты бергениңиз, мынауга дагы бир мындай ыраазы болуп калдым мен. Ошол жерде бир муну мүмкүн учур менен айтармын, бир жагы кыргыз тарыхы чагылдырылган болсо, бир жагы баягы Абрахам Линкольн Америкада аты калган ошол адамдын тарыхта эстелигинин курулушуна байланыштуу, ачылышына байланыштуу сырдуу легенда сыяктуу биздин кичинекей Манасчынын айланасында дагы бир сырдуу маселелер бар экен. Учуру менен Кудай кааласа бул жөнүндө дагы айтылат деп ойлойм. Ага. Мен педагогмун да. Мен эмне үчүн 89-жылы балдарды пактага баргызбай деп чыктым. Ал кезден бул шумдук эле да, эмне үчүн? Мен мугалимдерге, тиги ата-энелерге, балдарга айтып койгум келет да. Мен бир укмуш адам болгонум үчүн эмес, мен жалкоо болгонум үчүн чыктым. Анткени мен жаш кезде пактадан качат элем. Өзүм жалгыз качкандан эметип, уюштуруп, класс кылып алып качат элем. Анан мугалим болуп келип, анан өзүм балдарды кууп, зордоп, эртең менен пленныйды туткандай үйүнөн тутуп, анан айдап талаага киргизет элем да. Анан ошентип менде жанагындай противоречие, конфликт. Өзүм ошентип качып жүрсөм, мугалимдерди жаман көрүп жүрсөм, анан эми мен балдарды ушу плантатордай болуп, кулдай кылып мындай айдап жүргөн 1-2 жыл жаман кыйналып жүрдүм. Анан бир күнү айттым, жок, балдар менен досто болуп калдым. Мен 6-класстагы балдарым кийин 9-класска келдим. Досто болуп калдым. Анан айттым, мен туура эмес кылып атам. Бийлик туура эмес кылып атат. Силерде кетти, мен да качат элем, мен да жалкоо элем. Агайлар кармап, сен адам болбойсуң дейт эле. Жалкоо болсоң, мынандай качсаң, анан мен айтайын дедим да. Биз балдарыбызды жалкоо дейбиз. Бул балдардын табияты өзү ушундай болот. Ошол жалкоо баладан да чыгат. Балдарды жалкоо дебеш керек. Анан 3 окуйт дейбизге да. Бул адам болбойт дейбиз. 3 окуган, гений болгон, Эйнштейнден баштап Пушкинге чейин эле гений болгон адамдар бар да. Анан эң негизгиси ушул мээнет кылгандан чыгат. Мээнет кылыш керек, иштеш керек. Анан эми бул деген сөз жаман оку дегендикке жатпайт, но жаман окуганды дагы биз чамбашыбыз керек. Баарына бирдей мамиле. Балким жакшы окугандан эмес, ошол жаманыраак окуган уулубуз тип калышы мүмкүн. Мен өзүмдүн ошол тарыхымда ушундай вывод жасадым да. Окончательный жыйынтык приговор чыгарганга ар дайым эрте. Мына биз 60-тан өтүп калдык. Бирок мындан кийин да өзгөрүшүбүз мүмкүн. 60-ка чыкканда деле болду, булар оңолбойт деп чыгып койгон. Болбойт да. Анан өзүм эле сүйлөп атам. Мен жана мугалиммин дедим го. Анан ушул кабинетти ремонт кылып атып, эмне сүрөтүлсөм экен деп көп ойлондум. Анан ар кабинеттен ар кандай улуу адамдардын конкреттүү эле сүрөттөрү бар да. Ар ойлонуп, бер ойлонуп, анан мен ушундан өткөн сүрөт жок экен. Дочь советского Кыргызстана деген Чуковтун тиги сүрөтү. Эми бул 50-жылдары тартылганы менен окуя бул өткөн кылымдын 20-жылдарында совет бийлиги келип чыгыштын кыздары эркиндикке чыгып, илимге, билимге умтулуп, жаш образды өзгөртүп аткан. Толук кыз экен. Китебин кучактап, алдыга көздөй кадам шилтеп атат. Бул биздин апаларыбыздын, чоң энелерибиздин да. Көрсө, феминизм деген бүгүн жаман көрүп аткан тиги кыймыл, феминизм ошондо эле башталган экен. Анан бүгүн кыздарыбызды кайрадан чүңкөндүрөйлүк, үйдөн чыкпай отурушун, булар экинчи сорттогу деген кыймылдар пайда болуп келип атканда,
Анан биздин мамлекеттик идеология ушундай болуш керек. Чет элден келген адамдарга да ана 100 жылдан бери тиги аялдарыбыз тиги коомдук иштерге активдүү катышып, керек болсо мамлекет башкарып жүргөн элбиз деп айтыш үчүн мына ушул сүрөттү койдум. Ушундан дагы жана мен мугалимдик табиятым мындай. Ушул жерден дагы көрүндү деп ойлойм да менчи. Эгер мен чиновник болгондо бул жерге бир катта чиновникти же катта бир советтик партиялык ишкердин тиги сүрөтүн тиги туура илип алмакмын да. Бул дагы чоң маселе. Эми мен жана сиз биз деле 60-ка барсак деле тарбиялашыбыз керек өзүнө өзү дегениңиз. Жанагы ата-энелерди дегенчи мына жерде анан эми бая сиз бир сөздү баштадыңыз, кыргыз мугалимдердин арасынан дагы ушу Чубак Ажыдай болбосо деле ушу илим билимге элди жапырт үгүттөп бир алып чыккан адам болобу деп эчен жыл күттүм. Анан ошо Агай фильмден кийин мен ошо ыраазы болуп калдым. Сизде ошол башталыш бар экен дегениңизге мен ыраазы болдум. Ал үчүн ал фильмди тарткан Руслан Акынга деле учуру келгенде рахмат айтып коелу. Менин баягы Германияда Берлиндеги Александр таң калган энелер мектеби, муну карасаңыз, кадимки эле баягы сиз физика мугалимисиз, учебный программадай кылып түзүп чыкканында ар бир класстын ата-энеси жаш курагынын өзгөчөлүгүнө жараша бала бакчасынан баштап 11-класска барганга чейин окуп барыш керек. Бир айда бир жолу келип деген идеяда. Ошондо ата-энелердин педагогикалык маданиятын көтөрсөк, алар балдардын билим сапатыны, тарбия сапатыны жакшыртса, бая сиз күткөн Европага ар тарабынан күчтүү балда болгон кыргыз уул кыздары келет дегенде, анан бул жерде дагы бир бая сиздин чакырыгыңызда чоң стратегиялык ой жатат дегендей, эне мектебинин дагы бир стратегиялык ой бар. Бул мындай, мына азыр учурдан пайдаланып айтайын. Мен өзүнчө ойлойм. Энелер мектеби, ата-энелерди окутуу аркылуу биз кыргыз генофондуну узак жылдарга түптөшкө жол салат экенбиз. Мына ошо экспериментте мен ынандым. Анткени эне ата педагогикалык элементардык маданиятка ээ болгондон кийин балдарын мыкты тарбияласа, алар келечекте өздөрүнүн балдарын мыкты тарбияласа, ушу 7 муунга кеткенден кийин бул уже 100 жыл, 1000 жылга кыргыз генофондуну дүйнөлүк деңгээлдеги инсандарга, элдерге тете тарбиялашка башат бул ата-эне мектеби экендиги тажрыйбадан ынанылды да. Бул программасы болсо, бул ошого жазылган, эми айтып койсо болор, эми жөнөкөй тил менен жазылган ата-энелер үчүн жазылган китеп колдонмо бул. Ата-энелерин окуу китеби да булчу. Баягы настольная книга учителя дегенде ата-эненин столдун үстүндө туруучу. Бул 0 жашта бала бойго бүткөндөн 21 жашка чейинки балдарды тарбиялоонун методикасы үй бүлөдө берилди. Андан кийинки бир эме сиз өзүнө өзү мындай биз тарбиялашыбыз керек экен дегениңизге бул жерде дагы бизде мындай дал келүү болуп атат да. Мен байкасам жана айтпадыңарбы, тиги билбеген балдарды да гимназияга алып бердим деген. Биз ар дайым мен жана айтып аткан шанс беришибиз керек да. Бериш керек. Көзүдө болсо, эгерде. Ошо мен азыр сиз 60-ка барсак деле өзүнөз мындай өстүрүшүбүз керек экен дегениңизге, менин бир китебимдин аты өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат деп, бул 3 жаштан 99 жашка чейин өзүн өзү тарбиялоодо берилди. 99 жашка чейин. Мисалы үчүн, азыркы биздин жашыбызда бул чоң ата, чоң эне болуп, тайне тайта болуп балдарды тарбиялаш, 70-80 жашка барганда эл аксакалы болушка дагы өзүн өзү тарбиялаш керек экен да. Анан 99 жашка барганда келечек муундарга жакшы бата берип туруп, кийинки сапарга өзүнү даярдашкан. Мына 3 жаштан 99 жашка чейинки өзүн өзү тарбиялашты бердик. Анткени ата-эне мугалим түгөлүк балдар менен бирге жүрбөйт экен. Тарбиянын эң күчтүү жеткен чеги бул балдарды өзүн өзү тарбиялашка кызыгуу,
ихлас анан жөндөмдү өстүрүп коюп экен. Бир китеп ушуга арналды. Анан биздеги эң чоң маселелердин бири Өмүрбек Шеркешевич балдарды билимдик казып алышка, китептен, энциклопедиядан, словарь, справочниктен, IT-технология, интернет булактарынан алышка үйрөтүүгө анчалык маани берилбейт экен. Окуу жайларда дагы реферат, курстук иш, дипломдук иштер көбүнчө электрондук вариантта интернеттен скачать этилип эле кетип атат экен. Мен эксперименттин натыйжасында окуучуларды жана студенттерди билимди өз алдынча казып алып, дүйнөлүк деңгээлде тең ата алар менен сүйлөшө турган илим техникага ээ болуштун методикасын үйрөтөйүн деп акыл эмгек маданияты жана билим алууну үйрөн деген китепти жазып койдум. Кийинки эме мынабул бизде дастархон четиндеги университет деп бир китеп жаздык. Эксперименттин натыйжасында. Менин максатым тарбиялык саатты бая сиз айттыңыз го, мугалим учурунда 40 окуучуну ушу тарбиялашка аракет кылдым деп, тарбиялык иштин бир тең бөлүгүнү үй бүлөгө көчүрүш. Үй бүлөдө ата эне балдары менен дастархон четинде өтө турган тарбиялык сухбаттарыны бул китепке жазып, şu ар бир кыргыздын үй бүлөсүнүн дастархону өзүнчө бир университетке айланса, анда инсандыктын жөндөмү, тарбия, кесип, адамгерчиликтен баштап дүйнөлүк деңгээлде билим алуу, тил үйрөнүү, мейман күтүү жана башка кыска сухбаттар менен 24 тема ата эне үй бүлөдө. Ошондо бая алды качты сөз сүйлөнбөстөн, ол мына мындай кылды, алды жеди, жеп жүрүп башка деген сөздөр эмес, дастархондун четинде балдарга жугумдуу боло турган темалар өтүлсүн деп мына ушуну жаздык. Анан жана сиз ушу элди ээрчитип үгүттөй турган деген мен ал даражада болбосом деле Кудайга шүгүр, бая шу Александрга Берлиндин элитный школасынын координатору таң калган, 3 сурооду коюп, 3 суроого жооп издеп ушу китептер жазылды деген мына ушулар аркылуу Кудайга шүгүр азыр Кыргызстан менен бул жака келер алдынан Таласта 4 күн болдум. Талас чакырып, бая сиз айткан бир жакшы ойду айттыңыз. Губернатор, акимден баштап жогорку бардык кызматтагы адамдарыбыз мугалимди бир мындай тете бийик даражада күтүп алып, сый урмат көрсөтсө, билимибиздин сапатыга, тарбияга кызмат кылат деп. Таластан андан кийин Ош өзгөн, Жалал Абадта болуп, андан илгери Нарында болуп, мен ыраазы болгонум барган жерде азыр 20 адамды топтош кыйын. Ал эми бул чакырган адамдар мына Агай фильмидеги, мына бул Агай фильми, ошол деги Гапур Мадаминов агай келатат, өзүнүн эксперименти, ата эне мектеби, АМ жөнүндө айтат десе, зал 500-600, мына Ошто 1100 адам болуп, Жалал Абадта 1000 чакты адам болуп, бая эмеге залга батпай кетип күтүп атат. Бул деген сөз бая сиз айтмакчы менин кыйындыгым эмес. Бул деген сөз керек болуп, элге ошол керек болуп, анан элге ошонун бир азык алып жатканы бул Кудайга шүгүр кыла турган иш. Бар болгону ошо сиз сыяктуу мындай алысты көрө билип, стратегиялык ой жүгүрткөн түрдүү деңгээлдеги жетекчилерибиз текши, повсеместно бардык жакта ушундай бар өзүнүн идеясы, өзүнүн максаты, өзүнүн бир келечек ою, улутту, элди көтөрө турган бир демилге менен чыккан адамды колдой билиште экен. Демилгеге дем керек деген сөз. Сизден ыраазы болгонум, ошонун үлгүсүн бир көрсөттүңүз. Анан мен жакында мана президентибиз бир топ инсандарга мамлекеттик сыйлык тапшырды. Ошолордун катарында Манас орденини берип жатып, мына ушу билимден дагы элге, улутка, жаштарга тарбия маанилүү деп эне мектебин ачып, Кыргызстанга өзүнүн эне мектеби жана өзүнүн китептери аркылуу кызмат кылып жаткан Гапур агай дагы ушундай сыйга татыктуу деп
мамлекет башчыбыздын айтып туруп сыйлык тапшырганы өзүнчө бул дагы мугалимге, идеяга, анан эмгекке болгон баа берүүнүн бир үлгүсү катары деп ыраазы болуп калдык. Мен эмес, миңдеген мугалимдер ыраазылыгын жазышты. Мугалимге ошондой көңүл бурулду деп. Ошого мына сиздин кечетен берки аэропорттон күтүп алып балдарыңыз мына өзүңүз коштоп Берлиндин атактуу мектептериге алып барып көңүл бөлүп, мына бүгүн элчиликте, посольстводо кабыл алып отурганыңыз өзү мындайча айтканда прецедент. Мугалимге, билим, илим адамыга көңүл бөлүүнүн бир үлгүсү болуп жатат деп туруп, bir разычылыгымды айтайын деп турамын. Рахмат. Эми Гапар агай, жаш мугалимдер үлгү алып сиздин ишиңизденчи алар да ошол жолду жолдоп жөн эле мектепте 45 саат айтып койган үйүнө тиги үйүнө отурганы же башка ишин кылганы үчүн калбастан элди аралап, балдарды жыйнап, сабактан сырткары убакта алардын ата энелерин жыйнап, аларга ушундай иш жүргүзгөнгө аракет кылыш керек да. Элге бул керек. Ошого окшогон лидер мугалимдер чыгыш керек. Анан жөн эле жасап койбосоң, силердей болуп, ошол жыйнаган тажрыйбасын тиги системалаштырып, анан китеп жазып башкаларга мындай үйрөткөндөй болуш керек. Анан мен физикмин да, окуп жүргөндө мугалимдерибиз айтып коет эле да. Маселени чыгарабыз да. Ошондо айтат. Постановка вопроса дейт. Маселени туура коюунун өзү чечимдин жарымы. Шарт түзүүнүн. Маселени туура койсоң, эмнени каалайсың, эмне кандай бар, эмне бар койсоң, ошол тиги чечимдин тиги жарымынан даже көбү. Калган өзү эле мындай ыкка салсаң, мындай формулага салсаң чечилип калат. Тажрыйбалуу мугалимдер ошо сиз айткан постановка вопрос, маселени койгондугун карап туруп эле акыргача иштетпей эле баа коюп койгон учурлар болот. Анткени убакытты аласыз. Албайт да, кетпейт деп. Убакыт бар, чечилет деп туруп. Алгоритм, решение ти уже правильно, туурусун таптың деп туруп эле баа коюп. Мына силердин тиги лейлек. Биз Бишкектегилерге бул жердин түбү. Илгери ал Фергана өрөөнүнүн борбору болгон. Ташкентке 2,5 саат, Ленинабадка 40 мүнөт, 15 мүнөт. 15 мүнөт. Илгери ал абдан ушундай жер болгон. Бүгүн Өзбекстан чегарасын жапкан, Тажикстан менен жанагындай болуп илгери ал жер өзүнчө бир анклавдын ичинде, мындай анклавга окшоп эле ушул жакта калып калганда, анан мугалимдердин айлыгы аз. Балдарга туура эмес идеологиялары, билимдин кереги жок, эптеп алдым жуттум болуп, тиги бизнес кылсаң, сен тиги дүйнөнүн кожоюнусуң деп деген заман эле да ошол кездечи. Анан ошол кезде постановка вопроса дегенде минимум мүмкүнчүлүк болгон кезде, мындай баштагансыңарды ошол кезде баштап маселе туура коюлган үчүн ийгиликке жетилди. Эгер Германиядагыдай шарт болсо, жана мен айттым, Германиядагыдай шарт болсо, ата эненин да кереги жок. Балдарды үйгө кетирбей эле 24 саат мектепте эле бакмак биздин мугалимдерчи. Анан ошондой кезде коомдун жардамы керек. Анткени мектеп өзү эптей албай калды, мугалим өзү эптей албай калды. Анан ошол мен айттым го, микроклимат деп, ошол силердин мектептин айланасында түзүлгөн климатты биз Кыргызстан боюнча түзүшүбүз керек. Мына эң туура ойду азыр айттыңыз. Биз чоңойтушубуз керек. Масштабирование дейт. Ошондой адамдарды көбөйтүш керек, жерлерде лидерлер, жергиликтүү бийлик, республикалык деңгээлге чейин колдош керек. Анан могул заманда бир дүрт этип подъем болгондо илимге, билимге умтулганчы. Азыр дагы тиги артка кеттик кыйлады. Дагы бир ушундай көтөрүлсө, мен ойлойм, биз чоң ийгиликтерге жетишебиз. Кудай кааласа, мына эгерде биздей жупуну, мен дайым өмүрүм жеткенче бир сөзүм бар да, мен кыйын педагог эмесмин, улуу педагог эмесмин, мен ортодон төмөнкү эле педагогмун. Чыныгы кыйындар али
чыгат бар дебим да. Ошо мындай кичпейлик, скромность болсун депчи. Саясатчыда кесиңе деп койбойм деп анан бир гана шарты. Азыр өтө жакшы айттыңыз. Сиздин мектебиңизде ата-эне менен, балдар менен түзүлгөн микроклимат керек болсо Кыргызстан масштабыга ошол климат түзүлсө жакшы болот эле дегениңиз өтө туура. Бар болгону биз сиз менен мындай алыстан пикирлеш болуп, көп идеяларыңызды айтып жүргөн болсок, бүгүн ушул жакындан дагы пикир алмашып, ушул мугалимдикти, идеяны, демилгени колдогон сапатыңыз менен сиз баягыдай Кыргызстандагы билим берүүнүн жаңылануу, ренессанс багытына дагы бир чоң салымыңызды кошосуз. Эгерде биз сыяктуу демилге менен чыккан мугалимдерди түз жана кыйыр түрдө колдоп турсаңыз дегендей да. Бая мени мактабагыла, мени колдобосоңор макул, бирок менин идеямды, ата-эне мектебини, манауну мен сабак кылып киргизгенмин, спецкурс кылып. Биздин мектептерде кээде эң керек жөндөн сапат сабактар өтүлүшү бир аз көңүл бөлүнбөй калып, ашыкча нагрузка боло турган маалыматтар, сабактар көбүрөөк болуп калат да. Мына мисалы үчүн булар балдарга билим алуунун методун үйрөтүп койгондон кийин олар өзү казы окуп кете берет дүйнөлүк деңгээлде дегенде да. Ошого Кудай кааласа сиз менен байланыштып турсак, анан эң башкысы бардык нерсенин мындай үлгүсү болсо, башкалар пример для подражания дегендей ошого окшотуп, башка элчилигибиз, башка губернаторлорубуз, министрлерибиз, жетекчилигибиз дагы билим берүүгө, мугалимге ушундай көңүл бөлсө, Кудай кааласа бая сиз айткан Кыргызстан масштабыда ушундай бир билимге үй бүлөнүн, коомчулуктун интизарлык колдоо климаты түзүлүп, ата-эне мектеби, айым сабагыга болгон мамиле болсо, жакшы бир жаңылануу, өсүүгө жол ачылат деп ойлойм. Туура. Эми колдон келген жардамды беребиз, бирок мен бул жакта силер Кыргызстандасыңар, ушул демилгени көтөрүп Бишкекке чейин келип, Кыргызстан боюнча бир ушундай кыймыл баштасаңар, биз четте калбайбыз, колдон келген жардамды беребиз, кеңешти беребиз. Анан жана масштабирование кылып теге Кыргызстан боюнча алып чыгабыз. Азыр Өмүрбек Черкешевич, Кудайга шүгүр, Кыргызстандын 7 областына алдыны 4-5 жолудан арты 3 жолудан чакыруу боюнча Нарын, Ысык көл, Талас, Жалал Абад, мен Ош, Баткен ушундайынча баяз кыдырып чакыруу боюнча өтүп келатам. Эми бүгүн баягы спортто бир сөз бар. Второе дыхание деген спортсмендерде. Мына сиздин көңүл бөлүп менин идеяларымды, ата-эне мектебини, айемди билим алууну үйрөндү көңүл бөлгөнүңүз, бая өзүңүз айттыңыз элеңиз. Эгер окуучуларды шыктандырып эле койсоң, олар жакшы окуй берет дегенде, Өмүрбек Черкешев мугалимдери деле сиздей мындай сөзү өтүмдүү, салмактуу адамдар шыктандырып койсоңуздар, мугалимдер деле иштей берет чыгармачылык менен. Ошо бар болуңуздар. Рахмат. Эсенчилик болсун, элибизге тынчтык, аманчылык. Анан мен дайым өзүмдүн окуучу студенттериме мындай дейм да, ата мекенге ошол жерде жашап туруп дагы, алыста жүрүп дагы кызмат кылса болот дейт элем. Биз сиздин баягы Кыргыздын жаштарыны Германияга, Европага алып келип, ушул жактын өндүрүшүнү, цивилизациясын үйрөнсүн, тиричилигин өткөрсүн деген оюңуз бул өтө терең. Кудай кааласа шуну менен дагы сиз Өмүрбек Текебаев азыр каякта дегендерге, Өмүрбек Текебаев Катарда Кыргызстанга кызматын кылып келатат дегенин бир үлгүсү болду. Бар болуңуз. Рахмат. Сизге дегиттер. Рахмат. Саламатта болуңуз.